Салам, достор. Бүгін айымдарға ең керектүү тема аялдык энергия. Негизи эле аялдык энергия тууралуу аябай көп видеолор бар. Бирок мен бул видеодо өзүмдүн жеке оюмду айткым келет. Эмне үчүн аялдык энергия маанилүү? Негизи эле биз энергияны көрбөйбүз да, биз энергияны сезебиз. Демек, бул субстанция эч бир көзгө көрүнбөйт, бирок бизге сезилет. Кызыгы, аялдын тартуу күчү сулуулукта эмес, анын энергиясында. Мисалы, кээ бирөө комментарийлерден же негизи эле мага мындай суроо берип калат да. Эмне үчүн Моника Беллуччини Винсент Кассель чыдап кетти? Эмне үчүн Дженнифер Лопести таштап кетти? Эмне үчүн Анджелина Джолини Брэд Питт чыдап кетти? Анын сулуулугу менен, анын акчасы менен, анын акылы менен. Демек, бунун баары маанилүү эмеспи? Маанилүү. Баары маанилүү. Бирок эң маанилүүсү бул аялдык энергия. Эң күчтүү тартуу күч бул аялдык энергия. Мен көбүнчө курстарымда мынтип айтам да, айымдар. Эркектер жылкы сыяктуу, инстинкт менен жашайт. Жана жылкы сыяктуу сезет. Эркектерде айбандык инстинкттер аялга караганда күчтүүрөөк. Ошон үчүн изменалар болот, ошон үчүн 60 жашта 18 жаштагы кызды сүйүп калат. Инстинкт. Ошондой эле аялды көргөндө сулуулугуна биринчи суктанышы мүмкүн. А кийин жанына тартып алган нерсе бул аялдык энергия. Ошол себептен акылдуу болобуз, акылды өстүрөбүз, сулуулукка кам көрөбүз, бийлебиз, кийинебиз, сууланабыз. Бирок эң биринчи энергияны өстүрөбүз. Аялдык энергияга толгон айым кандай болот? Мен аны курста көпөлөк айым деп коем. Аялдык энергияга толгон айым кыргыздарда жүзүнөн нур чачырап турат деп коет го. Кээ сулуу эмес айымдар бар, бирок жанынан эркектер үзүлбөйт. Бир эмес 5 жолу күйөөгө тиет. Дагы эле 6-чысы күтүп турат. Күйөөсү да сүйөт. Дүкөнгө, эшикке чыкса да бүт эркектер кызыгып жанына отурат. Мисалы, силердин эле тегерегиңерде ошондой аяштар бар болуш керек. Бүт баары жакшы көргөн, бүт баары кызыккан, бүт баары укмуш аял, сонун аял деген. Ушунун эмнесин жакшы көрүшөт деп таң каласыңар болуш керек. Аялдык энергиясы күчтүү. Демек, биринчи жүзүнөн нур чачырап турат. Көздөрү күлүп турат. Көп сүйлөбөйт, эч жакка шашпайт. Сүйлөсө дагы мейли, кээ бирөө балким көбүрөөк сүйлөшү мүмкүн, бирок сөзү орду менен, мааниси менен. Кимге эмне айтаарын билет. Экинчиден, аялдык энергияга толгон айым андай айымдын жанынан эч ким кеткиси келбейт. Мисалы, көп эле айымдар мага мынтип айтышат да, күйөөм жумуштан келгенден кийин мени карабайт, мен жаныма отурбайт, соткасын чукулап отура берет. Мен эмне кылам? Күйөөм жаман деп айтышат да. Мен мынтип айтам. Аялдык энергияга толгон айым жанында бир да эркек жаман болбойт. Демек, силердин тартуу күчүңөр ал эркекти тартпайт. Демек, башка бирөөнү күнөөлөш жеңил. Бирок өзүңдүн үстүңөн иштеп, аялдык энергияңды чоңойтуш бул эртик. Аялдык энергияны кантип чоңойтобуз? Ооба, керек экенин түшүндүк. Аялдык энергияга толгон айым
шашпаган, акылдуу, түшүнгөн, жүзүнөн нур чачырап турган, өзүнө тарткан айым экенин түшүндүк. Эми кантип өстүрөбүз? Биринчиден, өзүбүздүн психикабыз менен иштейбиз. Номер 1 бул психика, кыздар. Миң эсе сулуу болго, миң эсе кыйын болго, ийгиликтүү болго, мээңердеги процесстер туура эмес болсо, невротик болсоңор, эмоционалдуу таштандыга толсоңор, туура сүйлөшкөндү билбесеңер, адамды түшүнгөндү билбесеңер, силер эч качан аялдык энергияга толбойсуңор. Демек, психикабыз менен иштейбиз. Психикалык травмаларыбыздын баарын дарылайбыз. Сүйлөгөндү үйрөнөбүз, сүйлөшкөндү үйрөнөбүз, мээбиздеги эмоцияны контролдогонду үйрөнөбүз. Экинчиден, аялдык сапаттарыбызды өстүрөбүз. Сулууланабыз, өзүбүздү карайбыз. Бет майларды, денеге майларды сүйкөнөбүз, шашпай душка түшөбүз, шашпай бет майды сүйкөгөндү үйрөнөбүз. Чаптап, чуптап, оозу чалала боеп, чачты чалала тарап чуркабай. Керек болсо, шиштака кийгенди үйрөнөбүз. Керек болсо, неудобный, ыңгайсыз кийимдерди кийгенди үйрөнөбүз. Ошондо өзүңөрдү кадимкидей аял сезип баштайсыңар. Аял катары энергетикабызды толуктаганды үйрөнөбүз. Кантип? Жалгыз калганды, музыка коюп бийлеп өзүңөрдөн кайф алганды, кам көрүүдөн кайф алганды, сулууланганды, ошонун баары аялдык энергияга толтурат. Аялдардын, курбулардын жолугушуусу. Курбулар менен жолукканда ушакташпайбыз, бирөөнү жамандабайбыз, урушпайбыз, мен кыйынмын дебейбиз. Курбулар менен жолукканда кат-кырышып, бири-бирибизге комплимент айтып, ойноп, күлүп бийлейбиз. Ошондо андай аялдык энергияга толобуз. Жана көбүрөөк күлөбүз. Ооба, күлкү дагы аялдык энергияга толтурат. Айымдар, бул теманы кенен изилдегиңер келсе, менин кызга 40 үйдөн тыюу деген китебимди сатып алууга, бул жерде аябай кызыктуу темалар ачылган, жана менин курстарыма катталып, ушул нерселерди үйрөнсөңүздөр болот. Видео жакса, комментарий жазгыла, лайк баскыла жана бөлүшкүлө.